Азыр бир заводдон 2 машина келди, как образец катарында, калгандары жолдо. Дагы келет. Биздеки азыр айтпадыкпы, эконом класс, бизнес класс, анан жана средний класс келет. Ошондон баардык машиналар келе баштайт да. Кайсы мамлекеттин алып келди? Азыркы келгендердин баардыгы Кытайдан келип атат. Себеби азыр электромобиль боюнча Кытай лидерчи орунда турат да. Эми азыркы келген машиналар бул Skywell компаниясыныкы. Бул Skywell компаниясынан кийин Golden Dragon деп завод болот. Булар ошо электроавтобустан тартып электромашинага чейин чыгарышат. Экспорттоо чыгарып Кытайда өзүн жакшы көрсөткөн машиналар да. Мындан кийинки аракеттер кандай болот? Мындан кийинки аракеттер ошол. Биз максималдуу түрдө жеңил элдерге арзаныраак машина алып келгенге басым жасайбыз. Негизги катмар ошол болуп атат. Ошол убакытта зарядный станцияларды курганга аракет кылабыз өзүбүз. Кафелерге, жолдорго, анан азыркы бизде алыскы межбур шаар ортосундагы таксилер дагы кыйнап ала туруп атпайбы? Ошолорго да электромобиль колдонууну сунуштайбыз да. Себеби алардын жолдо бараткан жерге атайын кубаттуу станция куруп берип, жаңы машиналар менен берсек деген аракетти жасап атабыз. Себеби элге арзан, анан ошол такси айдагандарга көбүрөөк пайда алып келет да. Проекттин максаты кандай? Проекттин максаты эң чоң эки эле максат бар. Бирisi экологиялык максат. Эми биздин бул проект канчалык болсо да экологияга кичине таасирин тийгизет дейбиз. Жакшыланууга, элге дагы мындай ойготууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби шаарда жүргөн 371 миң машина бар, каттоодон өткөн официальный. Каттоодон өтүлөк дагы канча машиналар бар. Ошондон бөлүп чыккан газ бизге эң уулуу газ болуп эсептелинет да. Эми электромобиль ошол газдан бизди азайтып, аз да болсо биздин шаарыбыздын экологиясына таасирин тийгизет деген сөз. Экинчиси экономикалык абал. Экономикалык ошо алган кишиге түздөн түз экономикалык пайда көрсөтөт. Экинчиден жалпы эле биздин Кыргызстандын энергия же болбосо күйүүчү майга болгон көз карандысын азайтат да. Бүгүн Аман деген торгово-промышленный компания, соода өндүрүш компаниясы ошо электромобиль боюнча өзүнүн баягы презентациясын өткөзүп, өзүнүн партнерлорун бизге тааныштырып, анан өзүнүн пландарын айтып берди. Мына ошого мени да чакырышкан экен. Эми айта турган нерсе, мисалы үчүн ушул жерде биз ошо электромобилди эгерде Кыргызстанга алып келсек, турсак, ошону калктын негизги саны пайдаланса, биз эки жактан утабыз да. Бул эң биринчи биз экологиялык маселени чечебиз. Анткени бул жерде мына бул азыркы мотор ичинен күйгөн, күйүүчү май менен жүргөн автомобилдердин көпчүлүгүнөн газ чыгат, ар кандай баягы зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Шаарыбыз, шаардын климаты, экологиясы бузулуп атат. Ошон үчүн мына ушул жагынан биз абдан чоң утат элек да. Анткени бул машинадан эч кандай бөлүнүүчү зыяндуу заттар бөлүнбөйт экен. Ошон үчүн биз эң биринчи ушу экологиялык маселени чечет элек. Анткени Кыргызстанда жеңил машина көп, чоң машина да көп. Анткени Кыргызстандын шарты ушундай, бизде автомобилдик транспорт унаалар көп пайдаланылат. Анткени жер шартыбыз ушундай. Ошон үчүн ушул жагынан биз экологиялык маселени чечет элек да. Экинчи экономикалык маселе. Анткени мына биз өзүбүз күйүүчү майларды өзүбүз чыгарбайбыз. Күйүүчү майларды биз башка республикалардан, башка мамлекеттерден сатып алабыз. Алардын күйүүчү майлардын баасы жылдан жылга өсүп атат, аны көрүп атабыз, кымбат болуп атат. Биз баягы бизге алып келген ар кандай компаниялардан биз көз каранды болуп атабыз да. Ошон үчүн бир жагы, экинчи жагы болсо, мына күйүүчү майлар кымбат болуп атат. Мына ошон үчүн бул ар бирибизге өзүнүн таасирин тийгизет. Биздин баягы бакубат жашаганыбызга бир тескери таасирин тийгизет. Эгерде унаа кымбат болсо, унаа менен алып келген товарлар кымбат болот, унаа менен иштеткен мындай ар кандай кызмат көрсөткөндөр ошолор кымбат болот. Мисалы үчүн такси деп коелу. Мына ошол эки маселени биз чечет элек да. Ошону чечкенге бизге жардам берет эле.